Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмери, акындардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин мүчөсү, маданияттын жана искусствонун бүткүл дүйнөлүк академиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун поэзия борборунун жетекчиси Асан Жакшылыков 70 жашта. Дегенде баягы чаккан ырлар жыйнагы жарык көрдү. Ошентип Асан өзүн бүтүн бойдон көркөм адабиятка арнады. Şu талыкпай изденди, талыкпай иштеди. Кийинчерээк ошол Москвадагы бүткүл дүйнөлүк Максим Горький атындагы адабият институтунун 2 жылдык курсунда окуп келди. Анан көп жылдар бою бул Кыргызстан жазуучулар союзунда жаштардын насаатчысы болуп, жаштардын кеңешчиси болуп, ошол жерде аябай иштеп, жазуучулардын улуулары менен да, кичүүлөрү менен дагы мындай бир жакшы мамиледе аралашып, көп эмгек сиңирди. Асан Жакшылыков Нар районундагы Миңбулак айылында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Бишкектеги политехникалык техникумунун гидротехникалык бөлүмүн бүтүргөн. 1962 жылдан чыгармачылыгы башталып, бүгүнкү күнгө чейин акын ырлар жыйнаган, аңгеме, драмалык чыгармаларды, ошондой эле учкул ойлор коштогон бир канча китептердин автору. Жалпы элибизди, ата бабабызды, калай калкыбызды ушу мага куттуктоолор жиберип аткан, ак тилегин билгизип аткан басма сөздөрүбүздү бардыгына мен ыраазылыгымды билгизем. Ушул эл журттун аркасы менен, эмгек менен, эл журтка болгон, жерибизге болгон сүйүүнүн баары чыгармачылык болуп, ыр болуп отуруп, мына бүгүн билинбей отуруп 70ке чыгып калыптырбыз. Эми 70ке кур келген жокпуз. 50 жыл чыгармачылыкка кеттир. Ошо чыгармачылыкка кеткен эмгегимди 20 жашымда биринчи китебим чыгыптыр. Ошондон берки эмгегимдин натыйжасы бүгүн эл журтка, касиеттүү кыргыз элиме ошо өзүмдүн кылган эмгегимди көрсөтүп атам. Буга дагы ыраазымын. Асан Жакшылыктын 70 жылдык мааракесин алкаганда Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен, ошондой эле Алкул Осмонов атындагы китепкананын демилгеси менен илимий конференция уюштурулуп, кыргыз эл акындары, жазуучулар, коомдук ишмерлер, өкмөт аппаратынын өкүлдөрү катышып, акындын чыгармаларына ой пикирлерин айтышып тукташты. Кыргыз элинин эң көрүнүктүү инсандары Токтогул Сатылгановдун 125 жылдык юбилейин өткөрдүк. Алкул Осмоновдун, Жоморт Беконбаевдин, Тоолок Молдонун жана башка Кыргызстан залкар өтүп кеткен жазуучулардын эмгектерин элге даңазалап, ошолордун музейин куруп, алардын эмгектерин кайрадан чыгарып жүргөн мезгилде дагы мына Асандын эмгеги чоң болду. 1989 жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берүү боюнча ошо комиссиянын мүчөсү катары дагы, өзү нукура кыргыз патриоту катары дагы ушул тилдин статусун конституцияга киргизип, мамлекеттик деңгээл берүүгө бул кишинин эмгеги өтө зор болду. Асандын эми эң жакшы ырлары биринчи чынчыл ырлар. Ал адамга чынчыл жазуучу, чынчыл акын адамдарга жакын болот, ошондуктан эл аны сүйүп окуйт. Мына элибиздин улуу акындары Байдылда Сарнабоев, Эсенгул Ибраев катарындагы биздин ушу доордун, биздин замандын эң мыкты акындарынын бири. Анан дагы Асандын бир жакшы касиети, өзү абдан интернационалист. Бул киши барлык улуттар арасында дагы чоң иштерди өткөрүп келатат. Мына мен бул Комсомолдо иштеп турганда бул киши ошол советтин мүчөсү катарында айрыкча кыргыз, өзбек маселелери боюнча бир топ ошол жакшы элдин достугу боюнча да көп иштер жасаган. 70 жылдык юбилейдин алкагында Асан Жакшылыктын чыгармаларынын 10 томдугу жарык көрүп, акындын бейнеси чагылдырган сүрөт көргөзмөсү улуттук китепканада уюштурулуп, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Бир катар инсандар акынды юбилей менен куттап, атайын сыйлыктарын да беришти.